Sizlerle muzika oynamaya başlayız. Teması konok tozu madaniyatı. Kırgız elinde bizde konok kelgende şu konok tozunun konok tozu madaniyatı degen bu bizim konok degen söz bu ıyık kelген konoktu tozudagı en negizgi. Yani biz konok kelgende kono üydün esi gülüp jaynap kança bulut girse oşança kut kirет bu Kırgız elinin madaniyatı. Bul degen makal ушул күнгө чейин айтылып келаткан. Конок деген сөз бул кыргыз элинде Кудайдын бир аты деген маанини билдирет. Конок тозу дагы биздин эң алгачкы биз келгенде кой союп, ошол келген конокторго устахан тартуу менен азыр силерге түшүндүрөм. Кыргыздардан келген конокторго улуттук даам koy soyu, ustakan tartuğunun madaniyatın üretün. Mal soyulgan malın jiliklerini ustakandap, azır oşolordu konoko sanna jarasha, kelgen konokun yaşına karap ustakan bölüştürülöt. Baş, bu koyun başı, al kelgen konokturun arasından sıyırılsına tartılat. Başka jilikten karşılık daha qo'shimchalab boshqa qo'shilib tartiladi. Jambash bu qo'ydun yumshoq shireli eti, yana jemish bu qo'noqtorun arasına eng siyli tartiladi. Boshqaga qo'shib dag'i qarjilikni da, boshqa jiliklarni da qo'shimchalab tartsa bo'ladi. Jambash bu qo'ydun yumshoq shireli eti, yana jemishli майы бар жамбаш сөйөк болуп эсептелинет. Бул башта булда сыймыл тамак, анын устаканда эң улуу коного тартылат. Бул эркекке да, аялдарга да тартыла берет. Каржылык бул жилик, бул сыйлуу устакан болуп эсептелет. Бул жото жиликтен кийин келет. Бул жиликтерге устакан катары эркекке да, аялдарга да тартса болот. Эти даамдуу, чучугу даамдуу болот. Кашкайчылыкте бул да сыйлуу устакандардын бири. Өткөн заманда бул жиликти боз үйлердин кире-беришине илип турган. Бул илгенде бул кашкайчылыкти душмандардан коргонуш үчүн боз үйдүн кире-беришине илген. Күнжилик бул жиликтин эти өтө даамдуу болгон. Алардын арасынан көпчүлүк жерлерде бул жилик устакан катары тартышпайт. Бул анткени кичинекей жилик болгондуктан бул үйдүн эң кичүүгүлөрүнө тартылат. Далы бул улуулугу боюнча бул каржиликтен кийин турат. Аны эркекке да, аялдарга да тартып берсе болот. Бул кыздарга, жээн кыздарга тартылган. Анткени булар ата-энеси кызды турмушка узаган кыздарына берип турган. Işık ve çekili kızlarına bergen жилик. Kavurgada omurtqa siyahtı öyle bölünüp özüsünce ustakan katары tartılады. Kuymulçak bu koyunun kuyruğuna eti maymuu bölügü bu kudagıyga tartılgan jilikte. Biz düşüngön koy soyu madaniyatını düşündük.
Ал эми ошодон кийин бул борсок методунда дагы бул борсок методун колдонобуз. Анткени бул борсок кыргыздардын дасторконуна коюлуп келген тамактардын катарына кирет. Андан тышкары азыр балдар силердин менин колумда коңгуроо бар. Азыр 2 топко коңгуроо берем. Муну суроолордо кайсы топтон туура жооп бересиңер, муну базабыз. Силер туура жооп берген сайын бул жерде эмеге ийгишке борсок толо берет. Кашка жилик, бул жилик кайсы жиликтен кийин келет? Ким жооп берет? Коңгуроонун базабыз. Жок, жилик азамат. Мынакей көрдүңөрбү? Эмеге борсок толо баштады. Бозийдин кире беришине кайсы жиликти илип койгон? Кар жилик, азамат. Жилик. Жок, жилик. Кыргыздар кайсы жилик менен төлгө ачкан? Жаңа эле түшүндүрүп өттүк. Казак. Кыздарга тартылуучу жилик. Төш. Улгайган адамдарга, кудагыйларга тартылган жилик. Куймучак. Азаматыңа. Кийинки оюнубуз балдар бул айлампа оюну. Бул айлампа оюнда баарыңардын атына жазылган. Анан кимдин аты айлампа оюнда стрелкага туура келсе, ошол балдар кыздар туруп жооп беребиз. Аларга мен суроо берем, Мырзайым, сыйлуу стакан кайсы? Баш, азамат. Айлампага жооп берген окуучулардын аттары бул жерде мөшөрөдө. Кийинкибиз Али. Кону канча бут кирсе, ошончо кут кирет деген макалдын чечмелерибиз. Үйгө канча конок кирсе, ошончо Бут кирет, бут кирет дейт. Кыздарда төлгө катары салыштырып төлгөгө салган жилик кайсылары? бул жилик Дал болуп эсептелет. Жазып. Конок деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүң? Конок деген сөз бул Кудайдын аты дегенди түшүндүрөт. Азамат. Айназик. Сыйлуу стакан кайсы? Сыйлуу стакан баш. Азамат. Аяна. Боз үйдүн кирешине илинген жилик. Бозийдин кирешине илинген жилик кар жилик. Кудагыйга тартылуучу жилик. Куймучу. Азамат. Анан кийинкиси Нурсултан. Кабырганы кимдерге тарткан? Жашбалдарга. Медина. Жээн кыздарга кайсыл жиликти тарткан? Төш. Жээн кыздарга, анан кыздарга тартылган жилик. Көп жигит. Эти даамдуу болгон жигит кайсылары? Күн жигит. Азамат. Койдо канча стакан бар? 12. Сабина. Жамбаш кимдерге тартылган? Кудагыйларга. Азаматса оюнубузда мынакей баарыңардын атына ушинтип бүттүңөр активдүү атына чыкты. Балдар азыр биз өткөн тема боюнча силерди 2 топко суроолор катылган. Ошо суроолорду жооп бериш үчүн силерге биринчи коңгуроо берем. Кайсы суроо биринчи жооп берсе, ошолорго коңгуроону базабыз.
dayar болгон. Анда нерсе биринчи топ кайсы экини алабыз, койдо канча стакан бар? Такайын 12 стакан, туура азаласың. Экинчи топ 4 алабыз. Эти дамды болгон жибек. Кайда? Күнжибек. Туура азаласың. Биринчи топ 3. Сыйлуу стакан кайда болот? Күнжибек. Баш. Азаласың. Экинчи топ 1 алды. Төш кимге тартылган? Айхан кыздарга тартылган. Азамат туура жоопту мынакей. Жооп берген эки команда тең туура жооп берген. Упайларыңар тең болуп калды. Өткөн сабагыбызда койду устакандап, жиликтеп бөлүп тартуу маданиятын үйрөндүк. Андан эмесе азыр дагы өрен ошо жиликтерди силерге тартып түшүндүрүү ишин жүргүзөт. Эң биринчи койдун башын бул сыйлуу конокко, сыйлуу урматтуу конокко кашка жиликти же башка жиликти кошуп берет. Экинчи жамбашты ал улуулугу боюнча экинчи орунда турат. Аны дагы эркек да аял кишиге да тарткан болот. Үчүнчү кашка жиликти дагы ал дагы улуу жилик болуп эсептелинет. Ал дагы сыйлуу конокко тартылат. Төртүнчү жото жилик болсо улуулугу боюнча кашка жиликтен кийин келет. Ал дагы сыйлуу коноктордун бирине тартылат. Анан кийин күң жилик бул жилик катары көп жерде колдонулбайт. Ошон үчүн аны сыйлуу конокторго берилет. Устукан тартуу бул кыргыз элинин эзелтеден келе жаткан салты. Сабагыбызды бышыктоо иретинде силерге билим куржуну түзүп, ушу билим куржунуна, куржунда суроолор катылган, ошо суроолорго жооп берип, билим куржунуна салабыз. Суроолорго жооп бере албасаңар, билим куржунуна куржун салынбай калат. Азыр суроо берип, жооп берип, анан ушу билим куржунуна салабыз. Азыр жооп берип, суроолорду анан билим куржунуна салабыз. Ачабыз куржунду. Куржундун аркасына суроо катылган. Ким даяр? Даур. Омуртка сыяктуу эле өзүнчө тартылган устукан бул кабырга. Куржунун менен ошо салабыз бияка. Билим куржунуна салабыз. Адия. Эми сага тартылган жилик бул кар жилик. Билим куржунубузга куржун кирбей калды. Ал суроо жээн кыздарга тартылган жилик. Ким жооп берет? Куржик? Төш, Азамат. Анда мынакей бүгүнкү куржунубуздун баары силер билдик деп ойлоймун. Бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти. Үйгө тапшырмаңар. Силер устахан тартуу боюнча слайд жазап келебиз. Устахандарын бөлүштүрүү, кимге тартуу боюнча түшүндүк деп ойлойм. Энди түшүнгөнүңөрдү слайд жазайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.